Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Жалпы биздин сүйүктүү көрүүчүлөр, бул сапар биздин ролдагы жылдыз рубрикабыздын каарманы мушкер Тилек Жээнбеков болмокчу. Тилек мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Ассаламу алейкум кыргыз элим, Кыргызстаным. Амансыздарбы, барсыздарбы? Аман болуңуздар. Бүгүн биз сиздин унааңыз менен таанышалы деп жатабыз. Жакынырактан бизде ушундай рубрика бар, рулдагы жылдыз деп аталат. Бул сиздин баягы канчанчы үйдө турган унааңыз? Экинчи десем болот. Азыркы тапта эки унааңыз бар, Ооба, эки унам бар. Азыркы тапта айдап жүргөн машинем Toyota Highlander деп айтылат. Гибрид, чөнтөккө аябай жеңилдик. Ушул машина менен жүрүп атам азырынча. Экинчи машинабыз үйдө. Эми бул унааңыз менен жакынырактан таанышабыз дегенде, гибрид деген эмне, анан канча ичет деген жактары бар го? Ошолорго да токтолуп кетсеңиз да. Ооба, гибрид деген бул ток менен жүрүүчү машина дейт. 60 баягы скорость деп коет. 60ка чейин ток менен жүрөт, андан кийин бензин менен жүрөт. Андыктан абдан экономдуу машина десем болот. Расходун айтып кетсем, 10-11 литр болсо керек. Менин оюмча. Жакшы, өзүңүзгө ак түс жагабы? Ак түс жагат, анан кара түстөгү эки машина, эки түс жагат абдан. Эң биринчи жолу рулга отурган күнүңүз эсиңизде барбы? Албетте эсимде. Айтып кетсем, баягы 7-нчи эмес, бир 4-5 класс болсо керек. Досторубуз менен мен чоңойгон жерде эшиктин алдында чоң стадион бар эле. Атам жумуштан келип, машинасын коюп эшиктин алдына. Анан үйгө эс алганы кирип кеткен убакытта досторум менен машина ачык да, айылда тийбейт эч ким, ключка жабылбайт деле. Рульга отуруп алып, скоростон чыгарып алып, бир аз 2 метр алдыга туртат. Мен рульда очередь менен алмак-салмак ошого сүйүнүп рульга отурганмын. Кызыктуу күндөр болгон. Кээ бир учурларда баягы айыл жергесинде өзүңөр билесиңер, штакетник деп коет, тозулган, курчалган жерлерде, ал жерлерди сүзүп алган да күндөр болгон. Анын үчүн эне табыстан тилип кандай да күндөр болгон. Ошентип жакшы күндөрдү азырга чейин эсибизде алып айтып келебиз достор менен. Жакшы, анан качан күбөлүк алдыңыз ошондо, канча жашыңызда? Күбөлүктү 18ге чыкканда алганмын. Шаарга келип 1 жылдан кийин күбөлүк алганмын. Машина айдап, анан ошодон бери шаарда рульда. Окуп алдыңыз да, Чын айтайынбы, сатып алгам. Анткени мен өзүм студент болчумун, окуганга убактым болгон эмес, анан кошумчада иштечимин. Анткени шаарда биз окууга тапшырып келген кезде тууган туушкан деле аз эле, айылдан эч ким деле жок эле. Анан өзүбүз иштеп, жан багып, убактыбызды сарптап, жана ошо менен биргеликте көбүнчө басымды мен спортко басым жазачымын. Андыктан ошо бара албастан сатып эле алгам, ачык эле айтайынчы мен. Анан маек кызматкерлери азыр сизди көп эле токтотобу же көп карманбайсызбы мындай? Албетте, Айдоочусуз дегеним го? албетте токтотот. Албетте мен деле кыргыздын жигити катары пендемин, мен деле нарушение кыламын, кылбайм деп айтпайм, токтотот. Бирок рахмат, бизде кыргыздын жакшы менталитети бар. Албетте мыйзамга баарыбыз баш ийишибиз керек. Анан эми Кыргызстан кичинекей да, баарыбыз бири-бирибизди таанышабыз, тереңирээк сураштырып келсек, бир тууган болуп чыгабыз. Андыктан ГАИ кызматкерлери деле таанып, жашынакай эскертип берип, болчу жерлерде жаш кезибизде болгон, правабызды алдырганбыз, штрафыбызды төлөгөнбүз. Ушинтип эле келатабыз. Эми ошол 18 жашыңызга кайтабыз. 18 жашыңызда күбөлүктү алган болсоңуз, андан кийин канча жолу унааны алмаштырдыңыз? Негизи эле бат-бат алмаштырып тургандардын катарына киресизби? Ооба, бат-бат алмашып тургандардын катарына киремин. Мен эми алдан бери азыр жашым 10 жыл өтүп кетти, андан бери. Акыркы 2 жылда эле айтып коеюн, бир 20дан 30га чейинки машина алмашылып кетти. Ушундай. Каалаган машинамды алам, сатам, айдайм, көрөм, жаккан ушундай. Азыр жаш кезибизде биз айдап көрө турган убакыт, эч кимге эч кандай баягы туура эмес ойдо калбасын. Мүмкүнчүлүк болсо эмнеге жок. Баарын айтар элем. Кыялыңарды ишке ашыргыла, өсүп келаткан жаш могун. Биздин да максатыбыз болчу бул. Эң эле биринчи унааңыз кайсыл унаа болгон? Албетте, эң биринчи унаа ар бир эн ата балдарын жакшы болуп, жакшы имандуу тарбияланса экен деп өстүрүп келет. Мен атаман Audi 100 деген машина бар болчу. Ошол машина белек болгон атаман мага. Анан ал машинаны сатып Mercedes маркасына машина алгам эң биринчи. Өзүңүз алгансыз, Акча кошуп алганбыз. Анан кийин ал Mercedesти сатып, чын айтсам,
үйлөнө турган убактым келгенде байланыштуу үйлөндүм десем болот анын акчасына. Ооба, ошентип үй бүлө куруп келатам. Андан кийинки машиналарым ачык айтсам мен спортко байланыштуу биздин баягы бизнес тармагында жүргөн, колунда мүмкүнчүлүгү бар бир тууган агаларга чоң рахмат. Менин ийгиликтерим, жетишкендиктеримди колдоп, мага автоунааларды көп адамдар белек кылган. Мен ошондон бат-бат алмаштырам десем да болот. Унааны алып атканда сиз айтып атпайсызбы, көп эле унааларды алмаштырдым депчи, анан эң биринчи көңүл бурган нерсеңиз эмне булар? Эң биринчи өзүмдүн дене түзүлүшүмө ылайыктуу болуш үчүн чоңдугуна басым жасайм биринчи. Анан менин салмагымды тартышы үчүн анын объему деп коет, күч кубаттуулугуна басым жасаймын. Болду, калганын баарын кылып оңдоп койсок болот. Айымдардын рулда отурганда көп мырзалар мындай башкача карашат да, эми айымдар айдабай эле койсо болмок дегендер дагы бар арасындачы, жок эмес. Сиздин оюңуз кандай ушул нерсеге? Айымдар эми чын эле мындай негиз эле алганда айымдар эркекке караганда абдан назик адамзат болуп келет. Албетте анча-мынча адашат алар дагы, бирок айымдардын арасында дагы абдан унааны так туурайдаган эркектерден жакшы айдаган айымдар бар. Ал ар кимдин өзүнүн чечими. Андыктан айымдарга айтып кетерим, сак болуңуздар, жол эрежесин бузбаңыздар, эркектерди туура түшүнүп коюңуздар, биз түшүнөбүз айымдардын. Качан акыркы жолу сиз коомдук транспортко отурдуңуз эле? Чын айтсам, акыркы 4-5 жыл көп отура элекмин, анткени көбүрөөк өзүм автоунаа менен жүрөм, бирок кээ бир убактарда чын айтсам сагынамын. Анткени студент кезимде шаар ичинде жүрүп аткан коомдук транспорттун баардыгын билчүмүн. Кайсыл жерден качан өтөт, каерде пробкага турат, канча убакта мен жетем деп расчет эсебим бар так болчу. Ошол күндөрү сагынып кээде троллейбуска түшөм, кээде маршрутка өтчөм, бирок көбүрөөк маршрутка өтүшпөйм, себеби боюмдун бийиктигине байланыштуу мен кыйналып калам ал жакта. Анан троллейбуска түшүшкө туура келет. Түшүп турам кээде, бирок акыркы жолу качан экени эсимде жок, чын айтсам. Ылдамдыкты жакшы көргөн баягы айдоочулардын катарына киресизби? Кирем, жана киргем десем болот. Анткени ар бир өсүп келаткан жаш муун ылдамдыкты жакшы көрсө деп, жакшы көрөт болсо керек деп ойлойм. Анткени мен дагы жаш кезимде абдан баягы унааларымды чоң скоросттордо айдатчумун. Бирок убакыт сааты келип, кен сайын үй бүлөлүү болгондо, балалуу болгондо көбүнчө көп нерсени эске алып ойлонуп калат экенсиң. Ошондон бери азыр аябай ылдамдыкты айдабайм, бирок кээде сагынып, жол тынч болсо, эч ким жок болсо айдайм. Жакшы, анан бизде мындай го, үйдө унаабыз туруп калса, бош болуп калса, инелери сурап кетип, туугандары сурап кетип болот го, сизде да ошондой болобу? Ким бул унааны дагы сизден башка минип турат? Чын айтсам, мен унаамды каалаганы минет. Сураганын баарына берем, жок дей албайм. Анткени бул темир, мен бирөөнүн көңүлүн түшүрүп алгым келбейт. Мен ошону тарбияланып калган экем. Эң биринчи мен үчүн көңүл, досум болобу, иним болобу, бир тууганым болобу, ким сураса баары айдайт. Кенен айдайт. Айдап эле жүрүшөт экен да, көп эле. Ооба, кенен эле айдап жүрөт. Өзүм дагы 2-3 күн жөө жүрүп калган күндөрүм болот. Таксилеп. Жакшы, жеңекебизчи айдайбы уна? Негизи айдайт, бирок азыр машинасы жок. Ал эми баягы темир го, баары бир кайсыл учурда бузулуп калат, билбейбиз да, анан өзүңүз эле оңдоп калган күндөр болобу? Негизи эле оңдой аласызбы? Ичинде нерселерди жакшы эле түшүнөсүзбү? Негизи мен кичинекеймен атам өмүр бою Советтер Союзунда машина айдап айдоочу болуп иштеген. Мен атама жардам берип, машина оңдоп чоңойгонмун негизи эле. Бирок азыр өзүңөр билгендей эле иномарка деп коет, баягы кыргыздын сөзү менен машиналар жаңы болгондо байланыштуу. Мен оңдобойм деле, бузулган жерден болсо калтырам, эвакуатор чакырам, же болбосо жанагындай эстолорго чалып, сурап өздөрүнө жеткизип берип коем. Мен оңдобойм азыр. Кичинекейиңиздеги баягы эми баарыбыз кыялданабыз го, кичинекейибизде ушундай унаа айдасам экен чоңойгондо депчи. Анан сиздин кыялыңызда кайсыл унаа бар болчу мурун? Менин кыялымда ошол азыр айтып кетип турган Геленваген деп коет го, Мерседес. Ошол менин кыялым болчу. Жаштын кыялын берет дегендей, Кудайым ошонун баарын берип атат, айдап атам, көрүп атам. Ошондуктан баарын айтып кетерим жаштарга. Кыялды, максатты чоң коюңуздар алдыга. Кыялдын чеги жок. Анын баарын Кудайым жакшы жүрүп, жакшы аман эсен жүрсөк, Кудайым ишке ашырып берет. Айдагыла, көргүлө, баскыла. Эң кыскасы жүрөгүбүздөгү ыйманыбызды унутпайлы, ата мекенди унутпайлы, кызмат кылууна рахмат. Рахмат сизге дагы. Анан ошол баягы көп эле болду, көп убакыт болду окшойт. Ошол беттештерге чыга элексиз да. Спорт жагында негизи жаңылыктар кандай?
спорт жагында өзүңөр билгендей эле 2 жыл мурун кичине кырсыктап калгам, травма алып калгам. Ошого байланыштуу азыр чыга элекмин, бирок азыр дайындануулар башталды. Сунуштар абдан көп. Мен оор салмактуу болгондон кийин дүйнөнүн ар тармагынан сунуштар келип атат. Кудайым буйруса, мамлекетибизде стабилдүүлүк болуп, жакшы элибизден көңүл ачылса, бул дагы мага ачыгын айтсам, абдан менин спортума аябай кичине тоскоолдук болуп атат. Мен дагы ата мекенде абдан ойлонгон жигитмин. Мамлекетке, элге, жерге кызмат кылам деп чоңойгон жигитмин. Буйруса, мунун баары жакын ушу 2021-жылдын ичинде бир 2 бой өткөрөбүз деп, беттеш өткөрөбүз деп үмүттөнүүдөбүз. Маегиңиз үчүн чоң рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат сиздерге, Супер инфого рахмат, сиздерге рахмат, сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Кыргыз элине ушундай жакшы жаңылыктарды жеткизип кызмат кыла бериңиздер. Сизге чоң рахмат. Урматтуу биздин сүйүктүү көрүүчүлөр, бул ролдагы жылдыз рубрикабыз болду. Бүгүнкү каарманыбыз мушкер Тилек Жээнбеков болду. Сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Саламатта болуңуздар.